Assalamu алейкум, урматтуу жалпы алайлык туугандар. Жалпы биздин катталуучулар жана биздин Instagram, YouTube көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздерге аябай бир сонун алай жергесиндеги Таргалак айылында ушул өздүк өндүрүштү жасап жаткан Кайрат инибиздин керемет устолдоруна бүгүн келдик. Бүгүн сиздерге ушул устолдордун түрлөрү боюнча сиздерге жалпы маалымат беребиз. Андыктан биз менен биргеликте болуңуздар. Жана биз ушул устолдорду ээси жасап жаткан устанын Instagram баракчасынын аккаунтун жана ошондой эле өзүнүн жеке номерун экранга жайгаштырабыз. Жалпы туугандар, мына устолдун мейман келгенде жая салып туруп, ушул конокторду сыйлай турган устолдордун болу. Бунун эни 3/1 элик. 3/1 элик. Ошол размердеги столдар. Ал эми бул стол болсо, бул стол ушул бүктөлмөсү, мына кичине чай ичкен столдун бүктөлмөсү бул. А бул болсо обычный, мына обычный көрдүңүздөр, Бул обычный стол. Ал эми бул болсо ушул эле бүктөлмөсү. Анан бунун эң ыңгайлуугу үйлөрдө жолто болбойт, аябай сонун. Буну кнопкасын ачасыздар. Ручканы дагы аябай сонун ыңгайлуу кылып кадап койгон, көтөргөнгө. Көтөрөсүздөр, болду. Сырткы, ички үй, чоң үй айырма жок. Терраска алып чыга алып туруп, жая салып туруп эле үстүнө дасторконду жайып туруп, семья менен бир жакшына отуруп алып чай ичересиздер. Ал эми бул 3/190 размери, 3/190. Бул дагы ушул мына 2/1 дейле. 2/1 дейле. Бул ошол мейман келгенде экөөнү алып алсаңыз, экөөнү кошуп туруп, дагы бир чоң бир куда тараптарды, сыйлуу конокторду узатсаңыздар болот. Аябай сонун, ыңгайлуу. Кыргыз орнаменттер, оюмалар түшүрүлүп, сонун жасалган. Материалдар аябай бышык, эч кандай жолто болбойт. Үйдө бүктөйсүздөр, анан кеңири конокторду узата бересиздер. Дагы бир өзгөчөлүгү. Бул 2/90 90 размердеги стол. Бул узундан, мисалда кээде тар үйлөр болуп калат, ошолорго коюп алып туруп, кене чай ичкенге аябай ыңгайлуу. Бир 10 адам бата турган стол. Аябай сонун. Буну дагы узундан бүктөп туруп эле, жолто болбой турган жерге апарып туруп коюп коесуздар. Аябай ыңгайлуу. Баса сиздерге айтып коеюн. Бунун баалары кандай болду десеңиздер, баалары азырынча ошол Instagram аркылуу жана байланыш телефондар аркылуу ээсинен сурайсыздар. Жасаган адамдан өзүңүздөр сурайсыздар дагы. Анан ошол бааларын капчыгыңызга ыңгайлуу болсо, ошону алып кетесиздер туугандар. Анан жеткирип берүү кызматтары дагы бар. Ким кааласа, мисалда Ылдый жагы Гүлчө шаарына чейин, ал эми Өтө тарабы Чыйтала айылына чейин жеткирип берүү кызматтары бар. Жок, мен бара албайм, салып бер, мен өзүм алып алам десеңиздер, ошол өзүңүздөрдүн таксисттериңиздерге дайындап туруп эле, акчасын, жол киресин төлөп койсоңуздар, бул жактан жигиттер өздөрү салып берет. Анан сизге алып барып берет. Азыр учурда мына 2 стол жасалып атыптыр. Булар бүктөлмө эмес, обычный эле столдор. Ушундай аябай мээнет менен жасалат эмеспи? Бул столдун материалын айтып коелу, жыгачтары. Жыгачтары бул соснадан экен, аябай пышык. Баягы өзүңүздөр билесиздер, сосна кандай материал. Ошол материалдардан жасалат. Анан буттары дагы айырмалары бар экен. Мисалда бул столдордун буттары башкача болсо, бул столдун буттары да мына ушуна башкача ар кандай түрдө жасашат экен. Көрдүңүздөр, Кыскасы, элдерге жагымдуу кылып, кече ошол Кайрат мырза айтты, кечээ күнү бир 3 стол бар эле, аны дагы улам шаштырып алып кетишти дейт. Заказ тынбай атты туугандар. Ким буйруп үлгүрүп
үлгүрүп туруп заказ берип калса ал алып калат экен. Анан сатылып кетсе кайра буйрутма берсеңиздер жасап берет. Экрандагы байланыш телефондоруна чаласыздар, аккаунтуна катталасыздар. Instagram аккаунтун мен дагы аны сөзсүз киргизем. Анан биз сиздерге азыр сырттан дагы ошол үйдүн толук адресин тартып көргөзөбүз силерге. Урматтуу туугандар, сиздерге биз айтканбыз, ушул толук адрести сиздерге көрсөтүп коелу деп. Мына өзүңүздөр көргөндөй Ош тараптан келатканда, мына ушул барата 18-үй. Ал эми бул жагы ошол кадимки эле Эркештам, Нура, Чоңалай тараптан келаткандагы жибек жолдун бою. Жибек жолдун бою 18-үйдөн дал ушул баратадан киресиздер.